Эң биринчи биз өзүбүз квартира алдык элек, бир квартира. Ал квартираны алып бүтүп, анан кийин ал убакта жакшы иштеп жатышкан. Анан инимди макул кылып, иним 100% төлөп алды эле. Тилекке каршы иним ошо үйдүн үзүрүн да көрбөй каза болуп калды 24 жашында. Анан иним алып, анан ата энемди да алдырдык элек, себеби атам инвалид. Анан кийин ошо квартирага берип, квартплатаны алып жашасын деген негизде. Анан биз өзүбүз алганыбыз аз келгенсип инимди алдырып, анан ата энемди алдырып, анан бөлөм да анан кайнагамды алдырдык да, ошондо бизде 5 квартира болуп атат. Анан биз өзүбүздүкүнө да макул элек эптеп чыдайт элек. Эми мен инимдин алдында да күнөөлүү болуп атам, ата энемдин алдында дагы, анан бөлөм кайнагам дагы да. Эми ал жакта бизге бир сом пайда жок, выгода жок. Просто жакшы иштеп жаткандан ушул жакты сунуштадык элек да. Анан өзүмдү дагы туура эмес сезип атам да, азыр неудобно сезип атам. Анткени бизди көрүп келишсе, анан туура эмес болуп калды. Болгон акчасын, зарплаталарын баарын салып атышат да. Беш тең толук сумма төлөгөн беле же толук төлөнө элек барбы? Инимдики 100% төлөнгөн, биздики аз эле сумма калган, 400-600 миң. Эми ал бир 15-20 эле процент болуп калат. Айдап жүргөн 2 машинабызды бергенбиз, бирок основной акча менен кутулганбыз. Биз эми 5 мал намаз сайын дуа кылып атабыз. Азыр дуаларыбыздын эң биринчиси эле ушул болуп атат. Үйүбүз бүтүп калып, колубуз калып, ушу үзүрүн көрсөккөн депчи. Себеби үзүрүн көрбөй деле кетип атышпайбы. Факт, мен өзүм иним да.